Саламаттык сактоо министрлиги 34,5 чарчы метр аянтты ээлеген травматология жана ортопедия улуттук борборунун курулушу жүрүп жатканын жана келерки жылы пайдаланууга берүү пландалып жатканын билдирди. Белгетси имараттын чатырында санитардык авиация менен бейтаптарды ыкчам ташуу үчүн заманбап тик учак конучу аянтча да курулат. Мамлекеттик бюджеттен курулушка 3 миллиард сом бөлүнгөн, курулушка жүздөй жумушчу тартылган. Белге кетсек, оорукана 500 кишиге эсептелип, жандандыруу, операциялык бөлмөлөр, кабыл алуу, амбулатория, клиникалык диагностикалык, бактериологиялык лабораториялар, физиотерапия болуп жалпысынан 11 аттестештирилген бөлүмдү камтыйт. Биринчи жолу спорттук жаракаттар боюнча аттестештирилген бөлүм ачылат. Министрлик спортчулар жогорку квалификациялуу медициналык жардам ала алышат деп ишендирет.